Мамлекеттик бажы кызматы эң коррупциялашкан тармак деп табылды. Аталган кызмат мындай макамын өткөн жылдан бери башкаларга бербей келет. Улуттук статистика комитети элдин башкаруу органдарына болгон ишениминин индексин чыгарды. Калктын баасында эң эле коррупцияга баткан тармактар катары төмөнкү 5 орган аталды. Сап башында мамлекеттик бажы кызматы турат, экинчи орунда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, үчүнчү мамлекеттик соттук эксперттик кызматы, коррупцияга белчесинен баткан органдардын 4-чү оруну салык кызматы менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине ыйгарылган. Эсиңиздерге сала кетсек, жарым жыл мурда кыргызстандыктар саламаттык сактоо министрлигин дагы ушул алдыңкы 5-тикке кошкон. Быйыл аталган министрлик жемкорлуктун чордонунда калгандардын катарынан чыгыптыр. Ага азыркы кырдаалда кошумча болушу мүмкүн. Анын үстүнө саламаттык сактоо тармагына көңүл буруу көзөмөлдө күчөдү. Эми элдин ишенимин актап аталган тармактагы өнүгүү мындан ары уланабы азырынча бүдөмүк. Жемкорлукка баткандардын тизмесин улай эле улуттук статистика эң начар иштеген тармактардын рейтингин дагы жарыялады. Кызыгы мындай кайра эле жемкорлуктун сазына баткан катарды экономика министрлиги менен мамлекеттик мүлк фонду толуктайт. Кыргызстандыктардын берген баасы боюнча начар иштеп жаткан органдар: биринчи, мамлекеттик бажы кызматы 10,8 балл. Экинчи, жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 16,3 балл. Үчүнчү, мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 20,9 балл. Төртүнчү, мамлекеттик соттук эксперттик кызмат 21 балл. Бешинчи, экономика министрлиги 23,3 балл. Өкүнүчтүү, бажы кызматы начар иштегендердин да, коррупциялашкандардын да сап башында турат. Мындай абалга аталган тармак 2 жылдан бери илешип жүрөт. Ал эми 1 жыл аралыгында аталган тармактагы жемкорлуктан арылуу иш-аракеттерине сары эсеп салсак, 1 жылда өткөрмө бекеттерди онлайн көзөмөлдөө ишке киргизилиптир. Чындап келгенде биринчи саясий эрк керек. Бирок саясий эрк ошого күчтүү көзөмөлдөө органдар менен чек койгондон кийин жана техникалык аспаптарды, камераларды коюш керек. А бүгүнкү күнү ошо камера койгон киши өзү коррупционер болуп атса, анан бирөө жерин компьютерде эле отурган киши да мына ушул өзүн алдоо, жанагы курулай үмүттөнүү адамдардын мындай жашоосу бул азаптан чыга албайт. Сөзсүз түрдө саясий эрк болмоюнча биз бүгүнкү мамлекеттик жогорку деңгээлде коррупциядан арылбайбыз. Чабалдыгы жагынан экономика министри аталган тизмеге кирип калганы кейиштүү. Ансыз да өлкөбүздүн экономикасы мышык ыйлагандай болуп турганда, аталган тармакты түшүнбөгөндөр иш алып барып, союздан калган эски ыкмадан чыга албай жатат дешет экономисттер. Легендарный парламенттин 30 жыл мурун алган экономикалык саясатынан биз баягы эски арабадай болуп келип атабыз. Ал замандан бери дүйнөдө дагы 4-5 экономикалык саясаттын багыты ачылды. Кытай мамлекеттин модели жана аралашма экономикалык базар экономикасы, глобалдашуу, жанагы импорт зонасын күчтөндүрүү, улуттук кызыкчылыкты коргоо. Биз болсо ошо илимий экономикалык тармакты саясий деңгээлде эске албай эле, баягы эле эски араба менен эле биз барсак эле, бийликке барсак эле муну кылабыз, тигини кылабыз деп акылы жок адам азап чегип жашайт болуп эле элди дүрбөлөңгө салып атат. Өткөн жылы элдин ишеничинен чыккан тармактардын катарында финансы полициясы жана ветеринардык фитосанитардык коопсуздук инспекциясы бар болчу. 1 жылда жылыш болгонбу, айтор начар иштегендердин тизмесинен чыгышкан. Ошондой эле эң жакшы иштеп жаткан тармактардын да статистикасы чыгарылган. Алардын алдыңкы сабын жылдагыдай эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги бербеген. Кыргызстандыктардын берген баасы боюнча жакшы иштеп жаткан органдардын сап башында: биринчи, өзгөчө кырдаалдар министрлиги 48,9 балл. Экинчи, мамлекеттик технологиялар жана байланыш комитети 46,2 балл. Үчүнчү, этностор аралык мамилелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиги 43,9 балл. Өткөн жылдын рейтингинде дагы алдыңкы 3-түктө ушул органдар турган. Улуттук статистика комитетинин адистери мындай рейтингдин көрсөткүчтөрү ар бир жарым жылдыкта элдин ишеним индексине таянып чыгарыларын билдирди. Калктын ишеним индекси жана аны түзгөн бөлүктөр +100дөн -100га чейинки интервалда өзгөрүлөт. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын ишин баалоодо индекстин мааниси 0дон жогору болсо коомдук пикирде оң, ал эми 0дон төмөн болсо терс баалоолордун терс пикирлердин басымдуулук кылганы мүнөздөлөт. Ошол эле учурда антирейтингде жергиликтүү бийлик органдарына коррупция аз деп баалашкан. Элдин ушундай эле баасына өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүктөрү жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги да татыган. 2 орган тең 49,5 балл алган. Мерим Алмазбек кызы, Роза Акматжан кызы, Жумалык үчүн.